Так, туугандар, мен азыр Жалал Абадтын Сузак районуна караштуу Жоон Күнгөй деген айылдан өтүп, бир айылга келдим. Анан биз мектебибиз бүтпөй атат, быйыл бүтүш керек эле дейт. Ошонун айынан эски мектебибиз бузулуп, ордунда мектептин жоктугунан мынантип үйдө окутабыз дегенден ошол жерге келгем. Кайсы айыл экенин дагы билбейм, кайсыл мектеп экенин дагы билбейм. Азыр ушул үйдө экен, азыр ушул мектеп. Ушуга киребиз азыр мына. Жолду көрүп атасыңар да. Мектептин жолун. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты дистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Акча бар дейбиз. Өнүгө атабыз дейбиз, бирок ушинтип атабыз. Чындап эле акча жок дейин десең, мына жакта акча бар экен, жаңы мектеп салынып атыптыр. Мынанда турат, мынанда. Жаңы имарат. Маселе акчада эмес, ошол акчаны пайдаланууда, анан уюштурууда окшойт. Эжеке, саламатсызбы? Ошондо Кыргыз Республикасынын символикалары дейт. Кайсы мектепке келдик эже азыр биз? Кайсы айылга келдик? Азыр Жоон Күнгөй айылына келдиңиздер. Жоон Күнгөйдө мектеп бар экен го бийда? Аяктагы 11ге чейин мектеп, бул жер башталгыч мектеп. Бул айыл ошондо башка айыл деп эсептелеби, Жоон Күнгөйдө башка? Общий эле Жоон Күнгөйдө аталат да, жалпы жолуна. Ол айыл өкмөтпү? Көк айыл өкмөтүнө карайт. Кайсы? Көк айыл өкмөтүнө. Көк айыл өкмөтүнө. Бул айылдын аты эмне? Жоон Күнгөй. Жоон Күнгөйдө мектеп бар экен, ал ылдыйрак деген. Ошондо мындай кичинекей. Ал жак Архангел деп аталат эле, бияк Жоон Күнгөй деп аталат эле. Азыр эми жалпы жолунан эле Жоон Күнгөй болуп калган. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча мынантип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Ошондо азыр бул кайсы мектеп? Бул Камчыбек Тайгараев атындагы номер 107 мектеп, башталгыч мектеп. Сиз ким болосуз? Мен эжеке ушул жерде иштейм. Кайсы сабактан? Начальник класс. Аты жөнүңүз? Ташиева Мурзайым. Бул жер айылда канча адам бар? Бул жерде ушул мектепке келе турган жагында. Бул мектепке келе канча кожолук бар же? Бул мектепке келе турган өзү биздин негизги чек ара Жуманазаров Переулоктон башталат. Анан ошондон бияка ушу 70 түтүн бар да. 70 эле түтүнгө эмеби бул мектеп? Ошондо бул канча окуучу бар бул жакта? Бул жерде жалпы 80 окуучу бар. 80 окуучу. Азыр мына жаңы курулуп аткан мектеп ошол 80 окуучуга ылайыктап салынып атат. Жок, ал жаңы курулган мектеп эми 11 жылдык болот деп атат. Анда ошол жакка кеткен окуучулар кайтат да бияка. Азыр Жоон Күнгөйгө кетип аткандар азыр кайтат. Ошондо канча окуучу болот? Ошондо ал жалпы 400-500 болобу? Болот. Болуп калат. Макул, анда кирип көрсөк болобу? Азыр канча бөлмө бул? Бул жер 4 бөлмө. Мына жерде поварыбыз чай кайнатат. Чайды да уюштургансыздар. Бирден 4ке чейин чай бар да. Мына бул жерде чай берет. Окуучулар ушул жерде отуруп чай ичет? Жок, класста отуруп ичет, шарт жок бизде. Өзү окуган эле жерде. Бул жерде Саламатсызбы, эжеке? Эжеке жок го бул жакта, биз агайбыз го.
Анан эжеке эмнеге ушу саламатсызбы дедирте бересиздер? Жөн эле саламатсыңарбы деп эле, саламатсызбы эле дебейби балдар? Эми булар Көчөдө башына үйрөнүп калганда ошентип. Жок, аны сиздер үйрөтүп атпайсыздарбы? Эми бул билбейм, эми ушундай окшойт, канына сиңип калган. Жок, эми андай дебегиле деп эле үйрөтсөң эмне болот? Азыр мисалы көчөгө чыгып мына бир бала. Ошентип мен көчөдө кетип атсам, саламатсызбы десе, мен бул бала кичине мындай бирдеме жетишпейт окшойт. Көчөдө наоборот, көчөдө саламатсызбы деп өтүшөт. А ошону ушул жерде эле кылса болбойбу? Практика менен мына биздин теория мындай дал келиш керек да. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Саламатсызбы дегенди ким үйрөткөн силерге? Эжеке үйрөттү. Кайсы эжеке үйрөткөн ушинтип? Канчанчы классыңар? 4. 4-нчи классыңарбы? Чоңоюп эле калыпсыңар го. Эжекенин аты ким айтсаң? Динара. Динара эжеке үйрөттү. Саламатсызбы деп. Мен да билдичи ошончо. Булар эми Мектебиңер качан бүтөт экен? Бүтөйт дейби? Айтпай атабы. Качан бүтөт экен? Жаңы мектебиңер бар экен го? жооп бербейсиңерби? Кайсы сабакты өтүп атасыңар? Орус тилби? Же кыргыз тилби? Орусча нанды эмне дейт? Нанды? Хлеб. Хлеб? Класстын эмне дейт? Класты. Школ. Суунучу? Суну. Жооп бер. Айтып коелучу. Сенчи? Вода. Вода жолдучу? Жол. Акчаны эмне дейт? Деньги. Жакшы. Ошону билсең болот. Нам менен деньги дегенди билсең болот. Жакшы экен. Азыр эми классыңыздар ушул экен да, ошондо канча окуучу бар? 1 2 3 4 5 6 Канча 7 8 9 10 11 12 13 14. Суу билем, ол докторда ооруп атат деген канысы докторда. Анан калганын билбейм. Эжекеси азыр тактайт да келип. Бул жакта да окуучулар барбы азыр? Жок, азыр алебой класс битердик менен. Эртең менен окуйт алар. Түшкө чейин. Мектебиңиздер наркы мектеп качан бүтөт деген өзү? Дайын жок, ноябрда бүтөт деген, анан ноябрда эле бүтө турган түрү жок го. Жок, өзү качан башталган мектептин курулушу? Былтыр башталган. Былтыр башталып, ошондо былтыр кайсы маалда башталган? Күзгө мал башталган да, күзгө жакын башталган. Анан быйыл мына ноябрда экинчи чейректен киресиңер деген, азыр дайын жок. Былтыр ноябрда. Азыр мен көрүп атам да, мен жана эле эме кылдым, бир курулуш компанияны өзүңөр билесиңер, Жалал Абадта. Мен жарнамалап жүрөм. Ошол курулуш компания Жалал Абадтын борборунда 13 кабаттуу үйдү былтыр эмес мурунку жылы ноябрда баштап, азыр толук бүтүрүп, азыр эртең мына ачылышын жасайм, баягы адамдарга чыгыштарын берем деп отурат. Ал 13 кабат үй. А бул жерде болгону 2 эле кабат экен. 2 кабатты эми жакшылап иштесе 6 айда бүтүрүп кое турган нерсе да эми. Ичин шыбап, баягы полдорун кагып, жана башка дегендей. Мына ошол ноябрда бүтөт деп, бул жак кышка даярдалган эмес да, чындыгы. Анан ноябрга чейин анан каякта окудуңуздар? Ушул жерде окудук, бүтсө ошол жака киресиңер, көчөсүңөр деген да. Сиздер ноябрга чейин эле окуттурабыз дегенсиз. Былтыртан бери окуп атабыз ушул жерде. Былтыртан бери окуп атабыз. Анан ушул бүтөт дегенден кышка чындыгында мектеп даяр эмес азыр. Ал аягыбыз бүтпөй турду. Көмүрдү ошака түшүрүшкөн. Анан эми кыштан кандай Көмүрдү ошол жака түшүрүп коюшкан. Ташып келип тастарбы? Котельниге жок, бу жерде былтыркысы бар да. Былтыркысы бар үчүн ошон үчүн калдыктарын эптеп от жагып атышат. Бул жака да кирип көрсөк болобу? Ооба. Кечиресиңер, балдар? Ой, балдар. Эй, балдар, кандайсыңар? Жакшыбы? Ушу саламатсызбы дегенди ким үйрөткөн силерге? Эжеке. Көчөдө дагы ушинтип саламдашкыла дейби? Ооба. А силер жок эжеке, антип саламдашпай эле коелу, мындай кадимкидей эле саламатсызбы деп эле коелу деп айтып көрбөйсүңөрбү ошо эжекеңерге? Кандай деп ойлойсуңар? Көчөдө да ушинтип сүйлөшөсүңөрбү? Жок. Ошентпейсиңер да, туурабы? Саламатсызбы дейбиз. Ошондо ошентесиңерби? Азыр деле ошентип коюп койсоңарбы азыр? Айтып көргүлөчү мындай, жөн эле саламатсызбы деп көргүлөчү мындай. Ар түрдүү кылып эле. Саламатсызбы. Болот экен го ушинтсе. Ушинтпейсиңерби? Эжекеге айткыла, биз эми сиз менен саламатсызбы деп саламдашпайбыз эжеке. Себеби ал болбойт экен. Көчөдө антип сүйлөшпөсөк, класста эле ушинтип сүйлөшсөк, анын эмне кереги бар? Же 11-класска чейин эле ушинтип анан кийин кереги жок, кийин колдонбой турган нерсени биз антпей эле коелу эжеке деп айтып көрбөйсүңөрбү? Айтып көргүлө эмнеси бар экен? Урушабы же эжекеңер? Жок.
Анда айткыла да, эжеке биз мындай эл катары эле саламдашалычы, мындай ата энебиз саламдашкандай эле. Саламатсызбы эжеке деп эле коелу деп көрбөйсүңөрбү? Классыңар суук экен, курткачаны отурганыңарга караганда, Мына жактан бир аз наркы жактан ысык чыкпайт окшойт, Жактан ысык чыкпайт. Мына класс эле кичине ысыйт. Ошол бир аз жылуураак да экен. Ал эмнеден жылыйт? Ал жакта деле Печке бар. ичинде барбы? А бу жерде ысык чыкпайт да, ошон үчүн ысыбайт. Эми ток печке коюш, былтыр ток печке коюп чыгышкан. Анан быйыл кой элек. Усталарга коюлду да, ток печке. Силер кайсы сабакта окутасыңар? Силер дагы орус тилби. Силер канчанчы классыңар? 3-чү класспы? Нанды эмне дейт? Нанды. Суунучу? Жакшы. Пулдучу? Тең. Түзүк болот. Жакшы экен. Наркы мектебиңер качан бүтөт дейт? Айтып атчабы? Качан бүтөт дейт? Аз калды. Чыдап тургула деп атабы? Ооба. Чыдап канча жылдан бери ушул жерде окутасыңар? 1 жыл окугам. Өткөн жылда ушул жерде окугансыңарбы? Ооба. Ошондо бул 2-чи жыл окуп атпсыңар да? Ооба. Бул качан бүтөт дейт эми? Декабрда бүтүп калат дейт. Декабрда бүтүп калат дейби? Ошо декабрга чейин чыдап туралы депсиңер да, куртка менен, жакшы экен. Тетиратыңар жок калдыңар да, жалаң же окуубу бүгүн? Жалаң эле. Макул, жакшы экен. Келечекте ким болайын деп атасыңар? Мен доктор болгум келет. Сенчи? Мен полиция. Полиция? Молодец. Сенчи? Мен доктор болгум. Сен да доктор. Сенчи? Мугалим. Мугалим болгуң келет. Сенчи? Мугалим. Сен? Доктор. Доктор? Мына бир класста азыр 3 доктор бар экен, 1 полиция бар экен, 2 мугалим бар экен, дагы сен? Милиция. Бул да 1 милиция, 1 полиция бар экен. Сен? Коңалам. Кандай? Коңал иштейм. Молодец. Сеники эң чарбачыл, эң акчалуу сеники болот экен. Мен дагы милиция болом. Сен да милиция болосуңбу? Милиция 3 милиция болду. Сенчи? Милиция. Сен 4 милиция болду. Сенчи? Мугалим. Мугалим. Так, 1 2 4 мугалим болду. Сен? Мугалим. Сен да 5 мугалим болду. Солдат. Солдатты 2 жыл болосуң, андан кийинчи? Милиция болом. Андан кийин милиция болду экен. 6 милиция болду. Сенчи? Милиция. 7 милиция. Балдардын баары эле милиция болобу, Бир эле мынау чарбачыл болот экен да, ушул. Айылда элдин баардыгынын ишин кылган ушул болот экен. Азамат. Сенчи? Мугалим. Сен да мугалим. Сен? Доктор. Доктор. Сен доктор болом дедиңби? Мугалим. Азамат. Ошондо канча доктор, канча мугалим болду азыр? Азыр 1 2 3 4 5 доктор болот. 5 доктор болдубу? 5 доктор. 6 доктор болот экен, ооба. Азамат жакшы экен. 6 доктор болсоңор, так 1 2 3 4 5 полиция болот экен. Так, анан калган 5 мугалим болот экен, Бизнесмен болоюн дегендер барбы? Көп акча табайын деген эч ким жокпу? Бир эле бала бар экен да, муну, ишкер болом деген, Азамат. Бир эле ушул бала ишкер болот экен. Эртең кийин сүйсөңөр ушул баланы сүйгүлө. Ушул баланын эң акчасы көп болот, эң бай ушул болот. Себеби ал бизнесмен болот экен. Азамат. Так. Макул. Азыр мына эми өзүңөр көрүп турасыңар, бул бирөөнүн үйү экен. Үстү ушинтип чала бүткөн, чала сырдалган бойдон калган экен. Мынау пардалар илинген эмес, полу мынау эмени эле салып койгон экен, ленөлүм деп коет. Ооба, жердин эле үстүнө. Анан партаны алып келипсиздер. Шкафтарды алып келип коюпсуздар. Окуу куралдарын илгенге жетишкен эмес окшойсуздар, Бул камдын ичинде деп билбедик. Ооба. Мына көчөп атат. Мына дуалыям зор эле турат, көчөйдө эле турат. Какты эле көчөп атат. Кожоюн эмне деп атат кожоюн? Өзү бердиби мындай эле? Ооба, берген, ооба, кадимкидей колдонгула деп. Өзү жашабайбы экен бул жакта, же Орусияга кеткен бирөө экен? Баласынын үйү болчу да. Баласы шаарда там алган ошончо. Бул бош калган үчүн киргизген да. Жөн эле бекер элеби же арендага бердиби? Бекер эле,
Азыр бекерде. Ой, бекерлі. Біз аренда төкпейбіз енді берген. Чыгышке дебейді айыш кылып. Балдарга деп бериптир да эми. Жакшы экен. Жакшы экен. Саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын символикалары дейт. Мына жакта вешилка экен. Бул жак вешилка. Ошол эми, азыр эми жаңы мектепти түшүп көрүп чыксак болот эми. Сиздердин кабарыңыздар барбы? Кеңири кабар бар, бирөө барбы? Мисалы тендер боюнча мисалы аны тендер менен болсо керек. Аны ким утту, канчага утту, тендердик баасы канча болгон, азыркы сметалык баасы канча болгон дегендей. Тендершиктер оштуктар да өзү. Башталышы кача кайсы фирма эле? Фирманы билбейм аны. Билесиздерби? Ушул жерде иштеп атышабы азыр? Азыр чөлө жүрөт. Ооба, жүрүшөт, бирок аз эле жүрөт да азыр. Немелер? Эмес, 3 4 биле уста бар азыр. Алар эмнесин кылып атат азыр? Азыр эмнесин кылган бизге белгисиз эми жүрүшөт да. Директор ким өзү? Директор курстан алай. Азыр жокпу? Азыр иштер менен кеткен болчу. Кетти да. Ал күнүгө барып, тезирээк бүтүргүлө деп мындай. Бүгүн суу чыгарабыз деп суучулар келет деп аткан, анан эмне болду билбейм. Суу чыгарабыз деп атканда келип. Бурить этабыз деген да, анан билбейм. Мен үйгө барбадым да. Чылса келген да ошол жака, ошо суу чыгарат экен депчи. Сиздер чалдыңыздарбы? Мен чалдым. Дагы 5-6 атене чалган. Жакшы экен ушул. Ооба. Ошо сиздерди угуп келдим эле мен дагы. Ошо мына көрүп атасыздар мектебибиздин акыбалын. Эртең менен кечине 2 мал балдарыбызды алып келебиз жетилеп. Баткаклай. Төгүнөн келгениме күйүп калдым. Макул. Акырындашып калды. Көрүп атасыздар кеттеп мектебибизди бүтүрүп бериңиздер. Мектепти качан бүтүрөт деп атат эми? Билбейм да ошого сиздерге жазганым мен. Өзү мындай маалымат айтылабы? Билбейм мен так маалымат билбейм. Мисалы айыл өкмөтүңүздөр келип, урматтуу туугандар, чыдап тургула. Мына үйдү сүйлөштүк. Анан эми ушунда окуп турсун, балдарыңар аз эле экен, чоңдордун аркы жака өткөрүп турабыз деп айттыбы бир? Кышында бүтүп берет, кышында киресиңер деген да депутаттар келип. Анан кыш деле болуп калды бизде. Ким? Чоң баягы жогорку кеңештин депутаттары келген. Мен ал немеде катышкан эмесмин, бирок айтышкан экен да депутаттар келип. Депутат эмес, мына айыл өкмөт, айылды башкарып отурам деген кишилер келип айткан эмеспи мындай? Аларды Жыйын кылып, туура түшүндүргүла, ушундай биз буларга айтып атабыз. Күнүгө көчкө тееп иштетип атабыз, батыраак болгула деп атабыз деп айтып отчет берип мындай. Билбейм, алып турабыз билбедим. Мен ошол билген эми ошо кышында гана бүтөт, жаңы жылда жака кирилет деген немени эле билем. Андан башка менден кабарым жок. Урматтуу мына Садыр Жапаров мырза, Акылбек Жапаров мырза, Ташиев мырза, Камчыбек мырза. Сиздерден ушу суранышта азыр сиздер эми баягы салыкты алып атасыздар, кустуруп дагы атасыздар, анын баарын түшүнүп турабыз. Жолдор салынып атат, элдин бардыгы азыр эмне болуп атат десең, жол курулуп атат, жолдор курулуп атат го дейт. Бирок мен сиздерден суранат элем да, ушу жергиликтүү баягы бийликтегилер, мисалы айыл өкмөт болом деп жулунгандарды бир тарбияласаңыздар. Акимдер, айыл өкмөттөр ушуга окшогон жерге келип, элди чакырып, урматтуу туугандар, мындай болуп атат, абал ушундай, бизде акча ушундай, тендерди жарыялаганбыз, мына компанияны, курулуш компаниясын жалдап алып келдик, мынанчанчы күнү баштадык, акчасы мынча болду, ушунчага бычылды, мынча орунду мектеп болот, мынау айга бүтөт, ошого чейин чыдап тургула, сабыр кылгыла дегенге окшогон нерсени эл менен мындай карым катнашты, байланышты чыңдап койсоңуздар жакшы болот эле да. Айыл өкмөт же жыйындан бошобойт, же ошол кабинетинен чыкпайт. Андан көрө келип, мына окшогон жерге келип, элге түшүндүрүп, абалы эмне болуп атат, ошону айтып берип турса жакшы да. Ошондо биринчиден эл билет, бул айыл өкмөт, бул ушинтип атат деп. Элге мындай ар кандай болуп аткан иштин логикасын түшүндүрүп бериш керек да. Мектеп салынып атат. Азыр элдин бардыгы көрүп турат, мына жакта мектеп салынып атат. Качан бүтөт? Неге адам жок? Неге ичинде 2 эле 3 эле адам жүрөт? Деп анан адамдар келесо эмес да, булар салыштырат да. Мисалы, эмне үчүн мына шаарларда зоңкойгон 10 этаж, 15 этаждуу үйлөрдү 2 жылдын ичинде бүтүрүп, тышын фасадтарын жасап, ичине баягы газын, суусун, светин, канализациясын бүт улап, адамдарга баягы батирлердин ачкычын берип коюп атат. 10-15 этаж. А мына жакта 2 кабаттуу болгону бир ошол 400 балага ылайыкташкан мектеп окшойт эми. Ошону 1 жылдан бери бүтүрө албайт экен. А муну жакшыраак курулуш компаниясынын айта турган болсо, ашып барса 6 айдын ичинде бүтүрүп кое турган жумуш өзү. Эл ошону түшүнүп атат да. 6 айда бүтүрүп кое турган жумуш. А эмне үчүн мындай болбой атат? Эмне үчүн шаардагы чоң-чоң зоңкойгон үйлөр
2 жылда бүтүп калып атат. А бул неге бүтпөй атат 2 жылда? Болгон кичинекей жер болсо, жери бекер болсо, акчасы бөлүнгөн болсо деп атат азыр. Акча бөлүнгөн эмес да, акча Өткөндө акча бөлүнбөдү деген да. Анан кийин акча азыраак бөлүндү деген. Анан билбейм, андан кийин дагы бөлүнөт экен деп ошентип аткан. Аз келет өзү. Аз келет. Директор келип өзү. Директор өзү дагы келем дейби, түшүндүрөм дейби. Эжеке, мына жакшы болду. Мен ушу эжекелер менен сүйлөшкүм келет да өзүчү. Мынау окуу куралдарына кандай баа бересиздер? Азыр мектепте окуу куралдары өзү жетиштүүбү азыр? Ушу 400 балага жетер? Жок, жетпейт. Жетпейт. Окуу куралдары Биз сатып алып берип атабыз го, китептер баарын сатып алып бердик. Кайсыл китеп? Мисалы канча балаңыз бар? Мен 6 балам бар. 6 баланын канчасы 6 балам мектепте? эле 3төн 4төн китеп сатып алып бердим. 5 балам бар окуйт. Бул жерде 3 балам окуйт. 2 балам чоң мектепте окуйт. Чоң мектептегилерди сатып алып бербейм, бул жердегилерге баарына сатып алып берип аттым. Ошондо канча сом кетирдиңиз? Кайсы китептерди сатып бердиңиз? Кайсы китеп сатып бергенимди эстей албайм, бирок кетти. 4-5 миңден кетти бир балам эле. Кетип калды. Анан ошол китептин сапатын карап көрдүңүзбү? Ичиндеги мындай мазмуну? Жок, бул жерде тытылып жаман болуп кеткен. Мазмуну? Жок. Ошо эжекелер авторуну жазып берген, ошо немеге карай эле алып берип атканбыз. Алып берип койдуңуз болду дедиңиз. Алып берип койдук эми. Эжеке, сизчи ошол мугалим катары мектепте ошол окутулуп аткан азыркы ошо ата-энелер сатып берип аткан китептердин мазмунуна кандай баа бересиз? Мазмуну эми мурункудай эмес да. Азыр кыйынчыраак. Мисалы кайсыл китептин Мисалы кайсыл орус кемчилигин тилде айтат? деле, мен орус тилден сабак берем. Башында биз как бы азбуканы окутчу элек да. Азыр болсо эми андан кийин я говорю по-русски деген китеп чыкты. Азыр болсо жөн эле русский язык деген чыкты. Жыл сайын эле өзгөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн эми кичине ошого көңүл бурса жакшы болот эле да. Кичине. Анан элементарный нерседен башташ керек да, китептечи. Анан көбүнчө эле азыр сразу эле мындай кыйыныраак сөздөр менен башталат да. Эми ошо как бы элементарный нерсе менен баштаса, ошондо кичине окуучу. Мисалы, азыр мисал келтирип бере аласызбы муну окутуп аткан китебиңизде? Мисалы азыр мен 1-класска дагы берем да. 1-класста азыр бардык эле сүрөт боюнча. Разговорный речь да биздечи азыр. Анан жазуулары только эле диалог. Кичине эле диалог жазат, анан сүрөт боюнча иштейт. Эми сүрөттүн түбүнө кичине жазып койсо деген ой да. Анан биз го айтып дейбиз ошонучу, бирок ошо бала кабыл алыш керек да ошонучу. Анан окуп өзү дагы кичине уже 1-класста тамгаларды билет да, ошого карата окуп кичине анан сүрөткө карап, мынандай экен, тигиндей экен деп неметсе деген ой да. Сиз кайсы сабактан бересиз? Мен ошол 1-класстан 4-класска чейин бардык эле сабактан русский языктан бөлөк, чет тилден бөлөк сабактан. Чет тил менен орус тилинен башка бардык сабактарды бересиз. Ошол китептердин мазмундук мындай сапатына кандай баа бересиз? Ошол жана эжеке айткан эле ичиндегилер бүт татаал да. Азыр мисалы үчүн 1-класстын окуучуларына биз баягы илгерки метод менен өткөнүбүз менен мектепте түшүнүшөт да, үйгө барганда өздөрүнчө тапшырма аткарып кел десең, баягы китептин ичинде окуп барайт, түшүнбөй калышат. Себеби татаал сөздөр менен жазылган да. Анан кайра эртеси мектепке эжеке муну эмне деген сөз деп сурайт. Айтып бересиң алың жетишинче, муну мындай деп түшүндүрөсүң. Ошол илгерки алифбилерде бөлөкчө болот болчу. 1-класста алифбилерди өткөнбүз биз да. Мисалы үчүн ат, от деген сөздөр жазылган. Азыр андай сөздөр жок эле, сразу башкача башталып кетет. Эмечи сүйлөмдөрдүн мындай түзүлүшү. Көбүнчө мен азыр 1-2 барактап көрдүм ошо китептерди. Биринчиден татаал сүйлөмдөр көп. Татаал сүйлөмдөр көп. Анан туура эмес сүйлөм, лексикалык каталар, логикалык каталар аябай. Андайлар бар. Грамматикалык катасын айтпай эле коеюн эми. Бар андайлар. Ошону кандай кылдасыздар эми? Мисалы лексикалык өзүбүз тууралап окуп, өзүбүз тууралап эмет бергенге аракет кылып иштеп атабыз. Сиздерде баягы ауыз кеңешмеси дегенге окшогондор болот. Ошондой учурда барып, секциялык иштер. Ошондой учурларда барып, мына китебиңерди жок кылгылачы эми, болду кылгылачы эми бизди, адамдар жыйны кылып бүттүңөр го деп айтсаңар болбойбу ошону? Айта албайбыз. Неге айта албайсыздар? Бизди үйрөтөт да эми. Андайлар айткандар деле болот бирок. Айткандар деле болот эми, айткан менен 1-2 эжеке айтат, андан эч кандай эме чыкпайт да, результат. Жок дегенде дуу этип ошол эжеке айтса кол чаба бересиңерби? Андайлар болот, ооба, секциялык ишке барганда эметкендер болот, айтат. Измененияларын айтат да, көбүнчө изменения. Анан ошол кабыл алынабы, ишке ашабы ошол? Сизди ошол мисалы ауыз кеңешмесинде бири-бириңи сыйлагандан башка нелер болот эми ал жерде? Бири-бирин мактап эле гүл берип, баягы Аерде гүл бербейт, эми измененияларын айтат, анан кийин сабактарды көрсөтөт баягындай.
класстардагы сабактарды көрөбүз. Жок, мындай сурайбы, силерде эмне болуп атат? Бир проблемаларыңарды айткылачы, биз үстүнөн түшүп эле эсир көтөрө бербейли, акыл үйрөтө бербей, мына силерден угалычы мына. Не проблема болуп атат мектепте? Деп сурабайт. Ушундай да. Ошол мен суранат элем да, урматтуу мына эме башкаруунун ыкмасын дагы өзгөртсөңүздөр. Эми ушунча келдиңиздер, ушунча иштеп атасыздар, чечкиндүү экенсиздер, чапчаң экенсиздер, анын баардыгын эл баалап атат, азамат деп атат, мен деле айтып атам. Мен баштап бишенген эмесмин, бирок ошондой болсо дагы урматтуу Акылбек Жапаров мырза, ушул башкаруунун стилин, башкаруунун методун өзгөртсөңүздөр болобу? Мисалы, август кеңешмеси болот. Болсун. Жанагы былтыры айылдарда сельский сход дегендерди кылдыңыздар, аныңыздар жакшы. Ошол август кеңешмеси ушул мугалимдер үчүн. Эми ошол учурда баягы министрликтен адам келип, жанагы эмелер районолор келип, анан ошол жерде урматтуу мугалимдер, не болуп атат, не проблема, не көйгөй, ошону айткылачы, биз угалычы, жазып алып жогору жака жеткиреличи дегенге окшогондой стиль менен өтсө болбойбу? Отургузуп алып эле баарын чогултуп алып эле же мактай бермей, же болбосо ушул силер келесиңер, силер көкмейсиңер деп жамандай бермей эле окшойт да. Мындай маселени кантип чечели, не проблема бар деп проблеманы аныктап алып, анан кийин ошону мынтип чечсек болобу? Кандай дейсиңер урматтуу мугалимдер? Мына китептен баш тартып башканы бир мындай кылсак болобу, же өзүбүз жазалыбы, кандай кылалы десе болобу ушуну? Азыр мисалы азыр кирип көрөйүн азыр. Кирип көрүп, мына эмени. Эми өзү мектептин проблемасы менен келдик, бирок эми мектепке келгенден кийин ошол окуунун усулун дагы бир карап коюш керек болуп атат да, окуунун китептерин дагы нелер бар. Кирип мына мектептин баягы окуу китептерин бир көрбөйлүбү? Директоруңуздар келгиче, Эжеке, ошол балдардын окуу китептерин кандай саламсыз? Сиз ата энесизби же эжекесизби? Кирип көрсөк болору? Эй балдар, орус тилинен башка китептериңерди дагы алып көргүлөчү. Орус тилиңердин мына биринчи бетинде нелер бар? Жакшы, Кыргызстандын мына эски эме экен, а? Силердики кандай? Баягыда Орусиянын байрагы менен чыгып атат деген сөздөр айтылды эле. А башка китептериңерди алып көргүлөчү, көрөйүн. Башка эмне сабактан дагы китептериңер бар? Уруксат бересиңер, а? Бул кайсы китеп? Көркөм өнөр деген китеп экен. Көркөм өнөр деген бул канча саат эжеке? Буларга? Мен анын калжа кечиси билет да. Биз бир аптада канча жыл өтөсүңөр көркөм өнөр? Көркөм өнөрдөн нени окутат? Темаларды. Ha? Сүрөттөр. Bir saat kança vakta? Bir gün je bir haftada. 5 gün ödüler. İşi olup 5 gün okuyoruz, 5 günde bir gün ödür. Birinci günü bir jol. Düşüm natürmortu deyt. Natürmort degen ne men bilbeyim şunu. Nege ушинтип эме кыла берет? Ай эжеке, natürморт деген не деген? Natürморт. Ошо көркөм өнөр боюнчабы? Ооба. Ке. Кандай туруп алалы? Сиз бияка отурасызбы же кандай? Азыр мунунда көркөм өнөргө керектүү каражаттар дейт. Бул деген жөн эле сүрөт эле деп койбойбу? Неге көркөм өнөр деп койгон? Эми ошо планда китепте чыккан эме да, көркөм өнөргө керектүү каражаттар мына кагаздар, альбомдор, түр карандаштар, гуаш, ушулардын бардыгы көркөм өнөр сабагына керек. Көркөм өнөр. Natürморт деген эмне деген? Natürморт деген бул мынакей, natürморт жанр менен силер мурдагы сабактардан таанысыңар дейт. Динара Исраилованын Гүл натриуморту деген чыгармасында жерге биздеги берекелүү күз мезгилин сүрөттөлгөн. Натриуморт жанрында жансыз, кыймылсыз нерселер сүрөттөөнүн эсибизге чагылдырабыз дейт. Сүрөттөөнү, элестетүүнү эсибизге чагылдырабыз. Туура, жакшы экен, эжеке. Булар азыр мына сүрөт тартканда мындай пропорция деген нерсе бар да өзү. Мисалы мындай 4 бурчтук кылып алып же тоголок кылып алып анан эме кылышат. Эми ошондой нерсени пропорция дегенди үйрөтпөй туруп, анан кийин мунга окшогон натюрморт деген баягы илимий же болбосо баягы чоң деңгээлдеги сүрөтчүлөр колдоно турган муну эмени айтып атабыз азыр. Ушунун не кереги бар, ушуну айтасыздарбы дейм да. Натюрморт дегенин кереги жок, бизге сүрөттүн жанрынын кереги жок. Бизге сүрөттү тартканды үйрөткүлөчү депчи. Мисалы, аюуну кантип тартыш керек дегендей.
Мисалы бир күнү мен интернеттен көрдүм эле. Мындай кылып, анан ушинтип аюуну тартат экен. Мына жерде мынантип бутун чыгарып койсо, мындай кылып койсо, ушул аюу болуп калат экен эми. Буна окшотуп мындай бир мындай эме кылат экен эми. Эми ушуга окшогон нерсени мындай пропорцияны эме кылып дегенди мындай бир гүлдү тартканда кантип тартып. Кандайсыз? Кандай жакшысызбы агай? Агай, мен мынау эмени айтып атам да, мектебиңиздер боюнча азыр сүйлөшөбүз, бирок мынау эме мына көркөм өнөр деген мисалы сүрөт китебиңиздер. Менин атым Ыдырыс. Анан ата-энелер чалып чакырышканда улам келип калдым эле. Анан мынау эмеңиздер боюнча. Мынау көркөм өнөр. Бул сүрөт экен да, туурабы? Ооба, сүрөт эле менен. Эми ушун китептеги берилип аткан баягы материалга ичиңиз чыгабы мазмунуна? Эми өкмөт чыгаргандан анан ишин аткарабыз да. Сен билесиңби же сельсовет билет дегендей? Жок, эми ошо бизге берип атат, анан биз ошону берип атабыз. Өкмөт дегениңиздер ал жакта кандай келесолор отурганын билесизби кээдечи? Мен баягы күнү министрликке барып көрдүм. Барсам иши жок эч нерсе менен. Билбейт, ал жакта бир 5-6 баягы коррупциялашкан жанагы эмелер бар экен, чалдар. Ошол өздөрүнүн жанагы китебини эптеп ушуга тыгып калып, ошонун гонорарын алайын деген алек менен жүрүшөт да. Балдардын мээсин биз мындай алганда зордуктап атабыз да азыр. Мунондо азыр могу натюрморт деп коюптур. Түшүм натюрморт дейт. Натюрморт эмне десең мугалим баш болуп билбейт. Эмне кереги бар ушинтип балдарды кыйнап дейм да. Мына жөн эле сүрөт тартканды үйрөтпөйбүзбү? Мына сүрөт эмне экенин айтып берип атат азыр. Ал мурун жакшы эле да, өзүчө натюрморт ал эми чоң класстарда окулат да. Мурун бизде бек барчу эле. Сүрөт баягы эме деген жо жана музыка сабагына айтсаң, музыкада жөн тим эле баягы композиторларды окута турган тим эле жанагы эмне деп коет, жанагы чоң окуу жайлар, музыкалык окуу жайлар эмне дейт? Симфония, оркестр, бирдемелер жүрөт. Эмне кереги бар? Андан көрө бул ырдаганды үйрөтпөйбү? Мына дем алуусун туура коюп деген. Балдарды биз келесоо кылып атабыз, чындап элечи. Эми макул, эми муну түшүнсө болот эми. Мына мектеп азыр ушундай турат экен. Мен аны түшүнүп атам. Бирок биз азыр жаңы мектепке өткөн күндө дагы мунага окшогон келесоо программа менен мына балдардын мээсин биз мына балдарды майып кылабыз эртең, башка эч нерсе кылбайбыз муну мененчи. Мында дагы эми узун көп тексттер жазып туруп, эмне кереги бар ушунун? Натюрморт ал көрсөтмө сыяктуу коюп ошол мына мисалы сүйлөмдү караңыздар мына. Биз натюрмортту түзүү үчүн алгач өлкөбүздө кандай жашылчалар, жемиштер, дан өсүмдүктөрү өсөрүн тактап алышыбыз керек. Натюрмортко эң эле көп нерселерди чогулта берүүдөн алыс болуу керек. Мааниси аркылуу бири-бири менен байланышкан нерселерди тандап алып, аларды майрамдык маанайды бергидей салтанаттуу көрүнгүдөй айкалыштыруу керек. Муну түшүнбөйт бала азыр. Мен азыр түшүнгөн жокмун. Сүрөт баягы сөздөр оор, бул баягы кадимки чоң илимий менен эле чектешкен эмелер экен да, тексттер. Муну жакшы бериптир мисалы. Ушундай кылып туруп, мына пропорцияны ушинтип берет да эми. Муну дагы бирок адамды сөлөкөтүн эмес, ага чейинки бир эмелерди берсе жакшы эле дейм да. Мынантип үйрөтсө болот, мынантип. Мынантип сызып, пропорция кылып бөлүп алып, анан ушинтип деп, анан муну бербей туруп, азыр биздикилер мунаны берип атат да азырчы. Мынандай бир чоң искусстводагы эмени берип атат. Бул жерде калем менен, кагаз менен эми тааныштырып атат өзү. Тааныштыргандан кийин эле мына сүрөттү коюп коюп атат. Андан кийин бала туулуп туруп эле энесинин эмчегин эмгенден кийин эле шарт чурка басып кетпейт да. Бала баштап отуруп атат, өрмөлөп атат, анан кийин кичине тайтайлап басып атат, анан кийин чоңоюп атат да. Жок, биздикилер мына калемди берип атат, уже мына сүрөттү берип атат, чоп-чоң. Анан кайрадан келип туруп аркага кетип атат, мынантип, мына пропорцияны үйрөтүп атат. Эми ошону жазган кишилер, эми ушуну азыр берген кишилер, билбейм булар кимдер деп айтса болот. Эми ушуну бир да мугалим айтпай атат. Айланайымдар, биздин балдар. Мунаны караңыздар. Ушудан башташ керек эле да мунаны. Мындай сүрөт тарткан. Ооба, сүрөт тартканда мисалы мынантип тарткыла, анан мындай кылсаңар ушундай фигура чыгат. Мындай кылгыла деп мындай. Детальдар менен. Ооба. Анан мынантип боёгонду, пропорция бергенди, түс бергенди анан үйрөтсө болот.
Мыналарды берсин, мыналарды мына алтты кантип тартса болот деп мына. Мен жана көргөзгөндөй. Биз балдарыбызды биз майып кылып атабыз бизчи. Мына неме? Мына жуманы берип атат. Не бул? Айан. Мына чоң, азыр мына миллиондогон доллар турган мына дүйнөлүк сөк баягы сүрөт искусствосунун эми бул эталонун ушу жерге берип атат балдарга, 4-класстын баласына. Кое турса болбойбу дейм да. Дагы башка китебиңерди бере элечи? Англис тил дагы башка? Мекен таануу. Мекен таанууда болсо баягы өзгөн эменин жанагы машиностроение эң жакшы өнүккөн шаар деп берген экен. Мекен таанууда бул уже жылдыздар жөнүндө берип атат. Мекен таанууда аалам жөнүндө берип атат. Мурунку астрономияны өтүп Ошодо астрономияны муну биз 8-класста өтүп баштаганбыз. Ооба да, муну биз 8-класста өткөнбүз. Мынау күн, жылдыз деп. Анан кээ бир жерде мисалы мынау эмени. Кайсы мисалы асмандын кооз жылдыздар жана эми макул эми кооз деп эптеп жөнөкөйлөштүрүшүптүр. Чоң аба ана мына дейт. Бул астрономиянын баары бир мына күндүн ортосунун аралыгы 150 миллион километрге жакын дейт. 150 миллион километрди монголор элестете албайт азыр. 150 миллион километрдин канчалык узун экенин билбейм, түшүндүрүш. Мисалы мен азыр элестете албайм ошончолук масштабтычы. Буларга эмне кылат дейм да ушинтип. 17 секундта жетет дейт. Жер үстүнөн күндүн нурлары жер үстүнө 8 мүнөт 17 секундада жетет. Бул астрономияда болчу. Муну 7-8 класста берчи эле, 8-9 класста. Мунулорду. Биз качан ушуну өтөт экенбиз деп чоңдордун китептеринен ушуну көрүп алып, биз эме кылат элек, шашат элек. Сатурн. Ооба, Нептун, Плутон эмелерди жанагы. Планеталарды. Айнан. Бул мекен эмес да, бул жер да, бул астрономияда. Дегенде эле ошо биздикилер асмандан түшөт. Ой. Биздикилер масштабты ойлонот. Африка дейт, география сабагы 7-класстан 6-класстан кирчү эле? 6-дан болчу эле, Булар азыр 4-класста мына глобустар. Мына 6000 плюс 6000 градус дейт. Мына жердин ички ядросунун температурасы 6000 градуска барабар, 4500 градуска. Бул 4500 2000 градус деген канчалык ысык экенин булар түшүнбөйт азыр. Азыр 100 градуста чай кайнайт дегенди эме айтып койсо болот, бирок 100 градустан бул канча 2000 эсе көп болуп атпайбы? 200 эсе көп болот. 200 эсе көп, ал канчалык ысык экенин мына бала түшүнбөйт да азыр, мына кантип элестетет бул. Балдарды ушунчалык кыйнайт экенбиз да биз. Мына бизде эми деңиз эмеси жок. Неге мунуларды берип атат эми бизге? Деңиз флоту деген жок да бизде. Мунуларды кара, мына. Древний Ошондо деле да. Бул историядан. Историяга өтүп кетиптир бул. Ана жануарларга өтүп кетиптир дүйнөлүк. Бул өмүрү көрбөгөн эмелер. Зоология, биология деген жануарлар бар. Aynen. Архитектуралык комплекси дейт. Архитектура не дегенди түшүнбөйт да буларчы. Архитектура деген не деген? Айтасыңбы, азат билесиң? Мына комплекс деген не деген? Мында сүрөт жазып коюптур да, мына өзгөндүн архитектуралык комплекси деп коюптур. Биринчи архитектура деген не? Өзгөн өзү каерде өзү, ошону билеби азыр мына балдар. Өзгөн каерде? Билесиң? Оштобу? Өзгөндө нелер бар? А? Мунарасы бар. Мунарасы. Дагы? Базар барбы? Ооба. Дагы эмнеси бар? Өзгөн жакшыбы жаманбы? Өзгөндөн кайсы жолдор өтөт, билесиңерби? Ош Бишкек жолу өтөт, мисалы.
Эми бул музыка коюп кетти го бияга. Эми аларды музыка сабагында берип атабыз. Буга эмнеге берет дейм да? Музыка сабагында тим эле биз баягы эмени берип атабыз, жанагындай. Симфониялык эмелерди, тим эле ол ыр мүнөздүү, жанагындай марш мүнөздүү, дагы эмне мүнөздүү деп музыканын жанагы түзүлүшүн берип атабыз. Биз музыканын өзүн ырдаганды үйрөтпөй туруп элечи. Балдар өзүңөр окугула, өзүңөр аракет кылгыла. Биздин мына китептерди эми макул эми. Кудай сактасын эми. Макул балдар. Манайыңар түшүрбөгүлө. Саламат. Аракет кыла бергиле. Жөн айтып көргүлөчү. Саламаттарыңыз деп көргүлөчү балдар. Болот экен го, ушинтилечи. Ойнон, макул, саламатта калгыла. Агай, атыңыз ким болот? Менин атым Курстанбек. Курстанбек? Директор сиз экенсиз да? Ооба. Азыр могу ата-энелерден мага чалышты да. Чалып анан биздин айылда ушундай мектебибиз курулган, мектебибиз бүтпөйт. Сентябрда курулган да. Сентябрдын 13-ünde башталган. Анан ошондо эле биз бияка көчкөнбүз да. Ушул үйгө. Анан кийин азыр эми өткөн айда 1 ай туруп калды да. Акча бөлүнбөйчү. Анан кийин бүт эметип кече эме тендерщик менен сүйлөшсөм, агай полный которулду. Эртеңден баштап уже эметип, эмеге бүтүп беребиз деди да. Жаңы жылга чейинчи. Жаңы жылга чейин. 120 объект бар. Ошондо онлайн аркылуу президент эми тапшырат экен да. Сиздики кудошого кирди, куда каласа бүтөт деди. Анан ошону сүйүнүп отурабыз. Анан эми ол жакта эми болсо бар көрөлү. Азыр көрөчү. Өзү мен агай мындай да жөнөкөй эле нерсе. Мисалы мына шаарларда 15 этаж, 13 этаждык чоң комплекстерди 2 жылдын ичинде суусун улап, газын улап, канализациясын улап, бардыгын улап, туташтырып, светин улап. Элдерге ачкычын коюп берип коюп атат. Эми кышы менен биздики аябай сонун иштедиле да. Эмечи? Бүт бардыгы. Жазга. Анан жазда жатышты жай. Жок. Жайында эмеде августта. Августта бөлүнбөй калып, ошондо итебар эме болуп калды да. Ustalarыбыз кетип, анан эми мына кечээки эмеден баштап жакшы. Эртең эмелер күн ачылса, жанагы котельныйдын трубаларын, анан ошо эмелерден улап, анан куда каласа асфальтты базалабай жүрүшү билбейм да. Анан кийин макул эжеке, жаккаңыздар. Урматтуу Ташиев мырза, мына мен ушу сиздин облусуңузда жүрөм, Жалал Абадта, Сузакта болгондо дагы. Анан мынау Жоон Күнгөй деген айылыңыздар бар экен. Ошонун жогору жагында мына Тайгараев мектеби бар экен. Мектепти салып баштапсыздар. Мен сизден азыр уруксат сурайын, ушу сиздин манераңызды эле текшерейин. Анан сиз сыяктуу эле айтайын эми, бүтүрүп кой мынаны, бүтүрбөсөң эртең түрмөгө өзүң эле бар деп. Анан андай кылбасаң камаласың деп элечи. Мындай бир срокту бир белгилеп дегендей. Уят эми. Мына көмүр түшүрүп коюпсуздар, жакшы мына. Бар экен. Мына котельныйдан баштайлы. Ошо жылытуучу мына борборун куруптур, жакшы. 2 мешти коюптур. Бирок туташтырылып элек экен, монтажы боло элек. Мына жактын эшиктери, терезелери эч нерсеси коюла элек. Анан мына жагынан труба али уланып, мектептин ичине кире элек экен. Тышы бүтүптүр, фасад бүтүптүр дээрлик. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мен Ташиевдин тонунда сүйлөшөйүн десем, сиздер эми уста экенсиздер эми. Подрядчик болгондо жакшы болот эле өзү. Өзү жокпу? Жок. Качан келет? Эртең келсе келбей калган. Ал канча орунду болот атагай бул? 100 орунду. 100 орунду? Ошол толук болот. Толук орто мектеп болот да. Жалпы орто мектеп түшүнүп. Кирип көрсөк боло берет да. Мына жактарына качан тепкичтер болот эми? Буюрса болот, шашпай. Асфальт коюп туруп анан тепкич эметет да. Ята кажан али бүтө элек. Жактардын эшиктери дагы бүтө элек экен. Ичинде туалеттер менен болобу? Ооба, туалеттер менен болот. Ал иш көп экен, жаңа жылга чейин. Эми Буюрса болот эми. Солар келет атат. Качан келет экен? Ал жолда келет. Жолдо экен. Күтүп туралы анда. Ким келет атат дейсиң? Усталар келет атат дейт. Кошумча. Ооба, сантехниктер келет. Так, мына туалет бүтө элек экен, эшиктери коюла элек, терезелер коюла элек туалеттин. Унитаздар коюла элек, суу кире элек. Мына жагы экен? Бул дагы туалет. Бул дагы туалет. Бул дагы туалет. Бул баягы аял эркек дегендей. Ичинде пол ушундай болобу экен? Жок, кол алып бүтө элек. Эртең буюрса келет булар. Ушул жерлеринде пол. Калгандары пол деп эткен. Полдун калыңдыгы жакшы коюп атыпсыңар.
Мына канчалык? 5тикпи? Бештик экен, жакшы экен. Бирок ичинде уже конденсат пайда болуп тур мунун ичинде. Эртең бул чирийт мына. Жо, мына конденсат каяктан келип атат азыр мына ичинде суу, мына суу. Мына суу эртең мына чиритет да мына. Качан бүтөт? Каерде дымохотор? Мунун ичинде дагы шпунту барбы? Сайы? Мына жерде сайы бар экен. Жо, пол чирибейт азыркысында. Бул жакшы болуп тур. Пол чирибейт. Бирок мына балка өзү чирийт эми. Балкага бүтүп сүрткөнбүз, ал кара лактырат. Бирок конденсат мына бетине чыгып атпайбы? Бетинен түшүп, ичинен чирийт да, ашып кетсе 5 жылда чирийт. Сырткы иштер бүтө элек да, сыртынан бохоттор болот экен сөзсүз аны. Мына сырттан көрсөңөр болот. Мен экөөнү ачкам, просто жанагы сынып калганда анан ошондон токтоп калган. Бул жакта эшиктер дагы бүтө элек экен, а? Мына жака пол болобу же кафель болобу? Кафель. Кафель иши дагы кыйла бар. Ошо материалдар белек. Бул жактын терезелери бүтүптүр, а? Калган полдор бүттү, ушу кафелде калды да. Кафель бирок мына чырактарды коюш керек экен дагы. Чырактарды коюш керек. Чоң болуп жакшы болуп турат, а? Эшиктер келгенби? Мунулар ушуларбы? Өзүнүн иштери башка деди го. Келди. Муну акча бердим деди, пол берди да. Да. Мунулар ушул ойдон калабы экен, же бул баягы эмелер койлабы? О, эме. Карапка келет. Ооба. Бул жактар эмне? Жок, ход экинчи этажга. Экинчи этажга ход, нарабы эме? Кухня. Бияк кухня, столовый. Кухнядагы али бүтө элек экен, а? Бул жак толук кафель дениш керек аслында. Ооба, кафелден берген бар столдор турат да, тамак ичиш жер да. Берден эме. Мына баягы раздаточный окшойт. Бул дагы али бүтө элек экен. Мунун ичи да кафель болот да толук. Кафель болот да. 1.60га чейин болот да. Эме да. 1.60, карайган чейин 1.60. Ошондо 1.70 болот. Ошондо азыр сиздерде эртең ноябрчы окуу болот, а? Болот. Анан декабрь каникул болобу толук? Же январь каникул? Январь каникул болот. Ошондо бул декабрь, азыр ноябрь, декабрь, январь ичи дагы иштесин. Ошондо 2,5 айдай убактысы бар экен да азыр. Жок, эме. Ошондо январга чейин болгондо 2 ай да. 1 ай, 1,5 ай болот. 1,5 ай. Ошого тапшырылат. Январга чейин тапшырган менен азыр эми окуучулар эми январь ичи каникулда боло турган болсо, январдын бир 15-20ларында бүтө турган болсо, окуучулар келгенге чейин ысытып, сынап бардыгы. Ошондой кылганга дагы 2,5 ай. Себеби буларга азыр айтып атпайбы? Онун кадап туруп, анан жагып, анан ысытып туруп, анан булар ушу иштерди кылат деди да. Өзү ушул курулуш башталган маалда. Качан бүтөт деп эме кылынган? Планы план бар го? План боюнча муну октябрь айында берилет деген да. Анан жана задержка болуп калды акчачы. Анан эми муну ушу акыркысы муну ушу эмеде берилет да, жаңы жылга. Сентябрга берилет деп башында айтылган эмеспи ал? Башындагы графикте башында сентябрь эми ага чейин бүтө албайбыз, октябрга деген да, октябрга ачылышын кылабыз деген. Анан болбой калды да. Сентябрга бүтүрүп койсо деле өзү. Эки эле кабат экен өзү, э? Астында жер төлөсү да барбы? Жок, жер төлөсү жок. Жалпы эмеси канча болуп атат ошондо баасы? Баасы өзү 57 миллион, 55 миллион эле. Тендер утканы эме 47 миллион 900 канча миң сом. 47 миллион. Ошондо анан азыр общий площадь канча болуп атат азыр? Жалпы площадь. Телефон. Канча квадрат метр экен общий? 31ге 15ден бар. 31ди көбөйтөбүз 15ке. Көбөйтсөңүз 446 экен. Муну көбөйтөбүз 2ге, 2 этажда. 930 квадрат экен. 1000 квадратка жетпейт экен. Эми ушуну 930ду. Жанагы канча 47 миллион дейсизби? 47. 47 миллионду бөлөбүз 930 квадрат дедим, а? Бөлөбүз 930 квадратка. Бөлгөндө азыр бир чарчы метри 50 миң сомдон болуп атыр. 50 500 сомдон болуп атыр. Эми муну бөлөбүз долларга 86-50 болуп азыр. Бөлө турган болсок 548ден болуп атыр. Кымбат эле бул. Бул арзан эмес өзү. Площадь застройки 895
895 дейт. Эми ошону 47 миллионго бөлсөңүз, ошол $584 болуп атат. А Жалал Абадта азыр ошол $584 12-13 кабаттуу үйлөр сатылып атат. Анын болгону мына ички эмеси кылынып берилбейт экен. Болгон эле ошол. А бирок мынчалык эме жок да. Биринчиден алар жерди сатып алып атышат. Бизнестегилер. А бул жерге жер бекер болду азыр. Анан өтө көп бийик болбогон үчүн мунун астына да көп эмени салышкан жок азыр. Астын подвал кылышкан жок. Акчанын көбү баягы эмеге жер төлөөсүнө кетип калат аларда. Ал жок. Өзү кымбатка курулуп атса, арзан болбой атса. Анан кийин ушуну подвал берген эмес да. Котлован канча казылды? 4 метр казылган. Анан кайтара мынандай кылып эметип ичин кайра толтурду. Кайра толтурду. Анда кылбай эме жер төлөп койсо болбой эле. Проекти жок экен да. Мен айттым, ушуну биз 2 комнат жер төлөп кылып беребизиңер, же бизде андай нерсе жок экен. Келсе жана оштон келип текшереп, анан ошолор эмне жок нерсени кылдыңар деп эметет экен да алар. Ошон үчүн анан подвал кылып берсеңиз сону болот эле да. Майдачыда кой онго. Мен ошол баягы долбоорчуларды да кээде мындай түшүнбөй кетем да. Ошончо кылынгандан кийин, ошончо каздыргандан кийин, ошончо расходту жанагы ичине салгандан кийин аны жер төлөөсү менен кылып койсо акча болбойт эле. Кагаз жана архивиңер ушул жерге кирип кетет. Жакшы болот эле да. Айттык аны, ушундай кылып бербесиң, жок деген бир 2 комната биз жок, эмеде жок экен, биз кыла албайбыз деп койду. Бул жагы деле азыр сырдалып бүтүп туруп, бирок эшиктери коюлду элек. Полдору бүттү төлкү, эшиктери эле калды да. Эшиктери кандай болот экен? Жыгач болот экен? Кандай экен? Жыгач да. Жыгач пластик акфа. Калган бүтүгү жыгач. Анан мынау айнектен болуп тур, бул айнек эртең сынып берип, анан балдардын колу кесилип, буту кесилип, жаман болбойбу? Бул дагы калдыңдап эле турат. Жазы эшинде андайын биз тагайбыз, чече албайбыз. Ушуну жок дегенде баягы, билбейм, мындай айнегин азыраак кылып, пластиктан түшпөсүн. же ушуну дуал кылып берип койсо деле болсо керек эле. Ачылбагандан кийин, мына жак ачылбайт экен, ушул жерге чейин дуал кылып койсо деле. Жок, негизи берге эшинде кереги жок. Туурабы? Чөнки лестницадан чыккан кийин ограждение бар. Ограждение коюлган. Туурабы? Эшик кылып койсо эми баягы суу ысык. Ошого эле кылган да. Бул эртең эле бул алып коебуздарбы эле. Колдонуп баштаганда эле кайра. Ушул жагы ушу полдору бүттү калды. Бул эмнеси болот? Бул жагы жанагы мугалимдер отурат турган учительский деп коет да. Неге мунаны мындай берип койгон дейт? Тunda ошондой берипти да. Окший кылып койсо да жакшы болот эле. Мынагы завучтун кабинети болот экен. Завучтун кабинети. Бул жакта ушу завучтун кабинети. Бизде ошол баягы эме айыл жергесиндебиз. Азыр биз жаман деген батыш бүтүндөй open space деп баягы ачыкка өтүп атат. Мындай прозрачный болсун деп. Азыр мынага окшогон айнектерди ушулардын кабинетине берсе жакшы болот эле. Ачык. Кабинеттер ачык боло турган болсо, мисалы, директор эмне иш кылып атат, директорге ким кирди, завучка ким кирди, ким менен ушакташып отурат, андан көрүп чыгып балдарды окутпайбы деген нерсе үчүн мынау ачык болсо, ушул жакшы болот эле азыр. Тескери ойлонобуз да. Класстарды жакшы чоң берди. Класстарды чоң бериптир. Чоң бергени бир жагынан эме да, бул бир жагынан үнөмдүү да, жанагы эме курулушка үнөмдүү. Себеби жанагы дуал уруп чыгыш керек, ага кирпич кетет, жана башка эмгек дегендей. Ал жагынан эконом болуптур. Курулушчуларга жакшы болуптур, а сиздерге деле жакшы болуптур да. Кең болгону, чоң болгону. Мыналар ушундай эски турбадан коюлундабы экен, а? Ушул жакшы экен. Азыр ушул жакшы болот деп ушундай келишти да. Бул бир жерден эле бир эскини алып келишкен окшойт. Колдонулуп аткан эме. Жакшы болсо, жакшы. Былтыр сентябрда башталып, эми сентябрга бүтпөптүр, а ушул 2 этаж нерсе, 2 кабат нерсе. Болгон 1000 квадратка жетпеген нерсе экен. Акча каражаты бөлүндү. Эми каражатты бөлбөө деген нерсенин баардыгын УКС ошону пландаштырып атканда ошону караш керек да. УКС жооп бериш керек да. Облустун эмеси УКС. Мына жакта ушунча ак көз, кара көз адам үмүттөнүп күтүп отурса. Анан булар баягы бирөөнүн үйүндө
бир кичинекей бир үлкөрдөй болгон кичинекей уядай болгон үй экен. Анан ошол жерде окуп атышат. Эшигинин алдында бир дагы шарт жок. Көрдүңүздөр, асты чыла экен. Анан үйдүн ичи жер экен. Ал жерди балдар нары бери басып казып юруптур. Ошон үчүн мына жактан эски мектепти бузгандагы баягы эски курулуш материалдарын алып барып ошол жерге чаптап, эптеп отурушат экен. Мына экинчи кабаттын полдоруго эч нерсе болбосо керек. Бирок биринчи кабатыңыздын полдоруна мен ишенбей турам баары бирчи. Ол 5-6 жылдан кийин балкалар чирип, Жок, ого жана дымоход не ачылат да сыртынан. дымоход ачылган болсо анда 5 метр болбой экен нерсе. Жок, жана сканеса болот да суу. Ау айланып да жерден. Айланабы? Ысык аба менен муздак аба чыгып ошол жерден кайрадан жанагындай болбой экен нерсе. Жок, мурунку өзүнүн үйлөрдө деле тандайды ишине сказано астында дымоход коюлганда. Бүтүп тамга экөө да. Бул жактын деле кафелдер бүтө элек экен, а? Ошондо азыр 1,5 ай убактыңыздар бар экен, а? 1,5 айдын ичинде бүтөсүздөр дейм, а? Ал усалар келет, эртеңден материал келет бизге анда. Келсе баштайбыз. Биринчи очередте бизге азыр паровой иштетип бериш керек. Паровой иштегенден кийин мына стеналарды мустап калганбыз. Баштап болбойт. Анан кийин кафелдердин эшиктерин установ алып баштайбыз. Паровойдун иштеши али узак окшойт го? 1 жуманын тегерегинде бүтөт. Келсе. Даярда, бүт нерсеси бар. Була ошол. Аз балдар келет, келсе ошо алган материалдарды айтат. Келсе эле саз баштайбыз эртеңден. Жанагы лотоктор куюлган биякта, куюп даярдап койдук. Лотоктор коюлуптур, ооба. Ошонун жамгыр ошону коюп Жок, балконда берилгенби? Фажарный щит. Пожарный. Мындан текчи менен болот. Биякта. Анан мындай неметилет да. Пожарный да бул. Макул анда. Ошол кеттик бенда. Мындан башка эмеси жок а? Эшигинин алдындагы жерлерчи, мына благоустройство. Мыналары ошо асфальтташ керек да, ошол эле калды. Анан кашалары калды. Айдан азыр кашалар берсе. Мектебиңиздер качан башталган? Мектебиз былтыркы сентябрда башталган. Качан бүтөт 1 дейт? жылдан ашып кетти го. Кайра ошо кийинки сентябрга бүтөт дешип ошентишкен. Анан сентябрь мына азыр октябрь, ноябрь болуп атат, декабрь болуп атат, дагы деле бүткөн жок. Азыр эми ушул акыбалда дагы деле бүтө турган эмес, эми кийинки сентябрга чейин деле бүтөт чыгыйын го бул мектептен. Эми ошону жанагы облустагы чоңдор көзөмөлдөп ошолор акчасын берип отуруш керек эле да. Облустан акча бөлүнүп атат да, УКСтан бөлүнүп атабы? Ошо акча бөлүнүп, ошо үстүнөн немелер келип аткан, көп эле адамдар келип атат. Немеге алып жүрүшкөн, анан такыр эле бүтпөйт го, такыр эле бүтпөй эле. Бүткөрүш керек эле да. Муну балдар деле кыйналып бир тар мектепте окуп атышат. Бүткөрүш керек эле. Жок дегенде ушул убакка чейин бүткөрүш керек эле да. Эми мындан бияка бүтүшү деле кыйын, биякта кар оор жайт, неме күн суук болот. Анан дагы деле бул усталар чыдап иштей албай эле утур келип, утур кетип калып атышат да. Анан бүтүшү кыйын эми бул мектептин. Ушу өйдөнкүлөргө жеткириш керек да буну. Жок, өйдөнкүлөр ушуну карайбыз, ушуну бүтүрөбүз, ушуну көзөмөлдөйбүз деп айлык алып отурат да эми чоң болуп. Ооба, ошо айлык алып атышат бардыгы эле. Ошону эми эң жоопкерчилиги ким экенин билбесек биз эми мунун. Облуста УКС деген бар. Ошолор Госстрой деген бар. Кала берсе, ошону ыйлап сыктап, мынаны бүтүрүп бергиле, мына мындай болуп атат деп ыйлай турган районо деген бар. Ошо районодогулар, ошо немедегилер айтыш керек да, билим жагынан немелер. Билим жагы башка эми, курулуш жагы көзөмөлдөгөн башка. Бирок жок дегенде мен балдар муну талаада калды деп ыйлактап баягы эшикти тепкилей турган району бар. Анан муну директоруңуздар бар. Анан ошолор берки УКСка барып, УКС деген нерсе ушуну баштаган эле, ушуну бүтүрүп аягына чыгарып коелу деп алар кыймылдаш керек эле. Камчыбек Ташиев бардыгын камап атат экен, мени камаба бербесин деп алар коркуш керек эле, же алар коркпосо. Эми ошолорго жетпей атканда да ошо Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровка жеткириш керек да бул көйгөйдү. Эми директорубуз деле чуркап эле жүрөт, эми наракка ушул неметип атат да. Баштаганда да ушул директор баштаган ушул жерде, анан эми аягына чыгайын дейт, эми мунун колунан эч нерсе келбейт, биякта бирдеке болбосо бияктын неме менен бүтөт экен да. Акча менен бүтүш керек экен.
карадым, котельниңиздер бүт эле экен, туалеттердин баягы эшиктери коюлу эле экен, кафели басылы эле экен, жанагы унитаз эмелер коюлу эле экен, кол жуа турган жерлери жана. Булардын эшиги коюлу элек. Мына жакта тепкичтин жана перилалар коюлу эле экен. Пол класстарды бүтүптүр, мына эме мына ортодогу кафел бүт эле экен, ашканасы бүт эле экен. Ашканасында кафел, анын ичинде жана жабдыктарын алып келиш керек, жанагы казан, очок дегенде бир немелер болуш керек, печкелери. Бүткөндөн кийин ана Мерсикке жазабыз да, Мерсикке алып кетелет. Эме казан, очок эмелер бүт. Ал только бүтүрүлө берет. Жок, анан ошол Мерсикого бүткөндөн кийин жазабыз эмес, азыр жаза бербейсиздер, мына бүтүп атат. Долбоор боюнча деп. Ал бүткөндөн кийин келип көрөт да эмне керек экенчи. Анан бүткөндөн кийин ана мына мектеп бүттү деп туруп анан биз барабыз да. Анда ысыктама кантип чечилет анда ага чейин? Жок, но бүткөндөн эле барабыз, анан Мерсикке келет дагы тартып, бүт баарын кирип жөнөтөт. Анан жана бүт продуктларын да берет да. Мен ошону түшүнүп атам. Ал Мерсикко сиздер күтүп эле отурбаса керек, аларда дагы баягы бюрократия деген бар да эми. Алар дагы бири-бирине долбоорун жазат, сметасын жазат, алар дагы тендерин өткөрөт, ошентип отуруп дагы бир убакыт өтөт да эми. Бүтмөйүнчө биз бере албайт экенбиз да. Мектеп эме Бейөкмөт уюм дейбиз, ошол ашканасын азыр бейөкмөт уюмдардын колун карап отурабыз. Мерсикко деп. Келип анан кийин баардык ошолор айтып келет да. Макул. Жакшы калыңыздар, рахмат. Так, азыр эми мына сыртын көрөлүкчү эми. Азыр мына сыртына чыга турган болсок, туугандар. Асфальт басылы элек алдына. Анан мына короосу тосулу элек. Азыр ушинтип турат экен. Наркы жакан мына салынып аткан эмне? Ал сиздерге карабайбы же эмне? Жок, ал жанагы суу кампабы? Суу кампа. Ба 100 эмен жана ба паж для случая пожар деп коет го. Уже пожардан өткөн ошо 100 тонналык да, 50 тоннадан 100 тонналык. Ошол суу кампасы. Ал качан бүтөт экен эми? Ага суу каяктан келет? Таза суу. Сууну өзүбүздүн элдер колдоп жерден суу чыгарган атабыз. Бул жерден эртең келип түшөт. Мынерден суу чыгарып, анан ошол суудан анан кийин бияка өнөргө дагы 15 тонналык башына коюлат да, бияка бериш үчүнчү. Анан ошого Кудай кааласа эртең суубуз бүтүп 2 күндө бүтүрүп беребиз деди го чыгарып. 2 күндө бүтүрүп берсе анда жакшы экен го. Багында кылып эметет да. Качан чыгара турган болот экен, мотор коюшат. Мотор коюшат. Себеби илгери 10 жыл мурда эме болгон да. Суу бар беле? Жок, 20 жылдыктар эме кудук качкан. Кудук казып 12 метрден чыккан, тазалаган менен 14 метр болгон да. Анан кийин ал эмебиз көчүп түштү, ба суу тартылыпчы. Анан эми ошону бир 60 метрден казсак жакшы суу чыгат да, таза. Эгер болбосо 100 метрде 2 күндө эле казып чыгарып берип коебуз деп атышабы? Ооба, 2 күндө 2 же аш болсо 3 күндө чыгарып беребиз деди. Ошо бүгүн келбей эле мына жамгыр жаап калды да, эртең келет. Ал өзү жерде эле элдердикинде да суу чыгарып атат да. Эртең кар жаап калбайбы? Жок, кар жаабаса керек. Али билбейм азыр. Бүттү деген менен парталарычы, парта алып келет. Бүткөндөн кийин алып келет дейм. Жок, ал уже даярдалып, даяр бекен? Парта, доскасы. Парта, доска бардыгын ушул тендерчиге айткан, бардыгын бүткөндөн кийин даяр алып келдиребиз. Жана ичинде шкафтар менен болот. Шкафтар менен болот. Кийим илгич балдардын кийимдерине турган жана башка. Ошо бүт условиясы менен деди го. Былтыр мен ачык айтып коеюн, урматтуу Камчыбек Ташиев мырза, эгер көрүп аткан болсоңуздар, же ошонун жакындары көрө турган болсоңуздар, ошого баягы үнү жете тургандар. Ошто былтыры $420, $450 жетпеген акчага 6 кабаттуу университет курулган. Ош мамлекеттик педагогикалык университети. 6 кабат болуп курулган. Ичиндеги жанагы отургучтары жумшак болгон. Ичине жанагы LED экран деп коет. Ар бир кабинетке ошондойдон коюлган. Ичинде дизайнерский жанагы эмелер болгон. Анан кафелдер дагы кымбат кафелдери менен, чоң балкон менен болгон. Мынандойдон 50 азыр мына 100 тонналык деп атат, ошондой 100 тонналык анда дагы бар. И анын алдында мына аянты мынчалык кичинекей эмес, мындан чоң аянт бар. И ошонун бардыгы асфальтталган. И беседкалар коюлган. Ошондо дагы ал $500 жеткен эмес. Азыр мына жерде $550 болуптур, али бүт элек бул. Бул 1,5 жыл болуптур. 2 жылда 13 кабаттуу үй бүтүп атат шаарларда. Кайсыл компания куруп атат муну? Авангард Сити деген. Авангард Сити? Авангард Сити. Оштон келишкен. Оштуктар өзү. Бирок ушу жалгап жашап турушат экен да. Авангард Сити дейт. Авангард Ситини
Билбейм азыр эми ошону эметип көрсөк болобу? Телефон барбы сизде? Бар, телефон берейин. Ушул жерден эле чалып бербейсизби? Чалып берейин. Чалып громкийге коюп эле сүйлөшүп көрөлүчү өздөрүнө. Вызываемый абонент не отвечает. Вы можете отправить. Баягы Госстрой деген бар. УКС деген бар. Анан ошолордун мөөнөтүн карап көзөмөлдөп отурган ошол жанагы кала берсе прокуратура деген бар. Андан калса улуттук коопсуздук кызматы деген бар. Мынау арызданып деп коңгуроону кагып тура турган районно деген бар. Ошолордун бири дагы ушуну азыр мындай талаптагыдай караган эмес, көзөмөлдөгөн эмес десек болот да. Акчаны убагында бөлдүрүп, ошонун мынау иштин графигин баягы бүтүшүнүн мөөнөтүн көзөмөлдөп, сапатын көзөмөлдөп батыраак кылыш керек эле дейм. Айтып атпаймынбы? Шаарларда 12-13 кабаттуу үйлөр 2 жылда бүтүп атат. А бул болгону 2 кабаттуу нерсе болгону 1000 квадратка жетпеген нерсе. Ушунча акча бөлүнүптүр, 57 миллионго ошол бүтпөптүр. Демек акчасы бөлүнбөй калды тиги бу дейт. Акчасы бөлүнбөй калса бөлдүрсүн да. Бөлдүрө тургандар бар да. Неге бөлбөйсүн деп эме кылыш керек да. Планга киргенден кийин ал болуш керек да. Ага бирөө жооп бериш керек да. Эми анау балдарга азыр анау бир кичинекей уядай болгон кичинекей үйгө ошо балдардын баардыгын саргартып ошо жерге тыгып отурабыз азыр. Болгону 3 класс экен. 2 эле класс окуп атат азыр. Таза суу чыга элек, суу кампа бүт элек, мына алды бүт элек, тосмо тосула элек, ичинде кафелдер бүт элек. Наркы жакта жылуулук берүүчү жана меши бүт элек, от казаны. Тепкичтердин перлалары бүт элек, эшиктер коюла элек. Анан баягы унитаз, раковина деген мына дааратканасы ал жагы дагы бүт элек. Кыскасы билбейм, азыр мен эмеме алганда менин баамымда болгону бир 60% жумуш бүтүптүр. Алдыда дагы 40% жумуш бүт элек. А булар азыр айтып атышат. Эми буларга айтышыптыр мектептин директоруна. Мынау ушул декабрь ичи бүтөбүз, январга чейин бүтөбүз деп. Макул, январ ичи дагы иштесин. Январ каникул болот. Ошондо дагы бүтөбү, бүтпөйбү, азыр менин көзүм жетпей турат. Муну билбейм эми. Азыр эми мен Ташиевдин ордунда болсо мен деле айтмакмын азыр, бүтүргүлө болбосо капа болбойсуңар деп эле. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Ыдырыс Исаков. Журналист, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр, өзүңүздөр. Жакшы, рахмат. Ака, мен азыр мынау сиз Тайгараев мектебин салып аткан турбайсызбы? Ооба. Ошого келдим эле. Анан мен сурайын деп атам. Бул мынау шаарларда 12-13 кабаттуу үйлөрдү 2 жылдын ичинде бүтүп атса, а сиз болгону 1000 квадратка жетпеген 2 кабаттуу үйдү 1,5 жыл болоюн деп калыптыр. Неге бүтүрө албай жүрөбүз деп, не проблема болду эле деп. Акчаңызды бербей атышабы, эмне болуп атат? Эми проблема ошол акчалары келбей турган бизге. Акчалары азыр бөлүндү. Ишо толук бөлүнгөн жок. Буга жогорку кеңештен дагы жанагы Айбек деген жаңы депутат болгон бүгүн эртең менен чалды ал дагы мага. Не болду, акчаларыңыз келдиби деп. Мен айттым, акчалар келди дедим. Ишти кайра баштадык. Эми бул жактан сдачаны 25-жылга кыласыңар деп атат. 25-ке өтөт деп атам, январга. Муну жогор жактан, Госстройдонбу, ошол жактанбы билбейм, ким чечим чыгарган. Мага кече күнү акча келгенден кийин начальник чакырып айтты. Бирок мен ичин полный бүтүрүп, Кудай буйруса жаңы жылга чейин деп атам. Котельныйды бүтүрүп, ишке киргизип, отту жагып, парта столдорду заказ берип койгонмун. Алардын баардыгы даяр болот декабрдын аягына. Мен бар жогун апарып коем, Кудай буйруса. Анан сдачаны ошол 25ке деп атышат. 25ке дегенде 25 кайсыл айга деп атат? 25 январга деп атат, каникулдан кийин. Ошого үлгүрөбүзбү эми? Эми Кудай кааласа ичин бүтүрүп, балдар кирип, окуй турган кылып үйрөтөбүз. Бүтүрөбүз, бул биринчиси. Экинчи маселе, ал жердеги погоданы бар жогу билет. Укстагылар дагы билет. Мен айттым, асфальтка основаниян даярдап койдум десем, асфальт баспайсың деп атышат. Территориясын бүтүр, ичин бүтүр дагы,
Калганын жазга малка калтырасың. Эгер балдар окуу издесе январда киргизебиз, кирип окуй беришет каникулдан кийин деп атышат. Ошондо асфальты, огражденияси, наркы жактагы суу кампа, алар ошол майга калабы ошондо? Күн ысышын. Суу кампалардагы бүткөн, алардын территориясын эртең мынау погода өтүп кетсе, мен барып полностью территорияны тегиздеп, жакшынакай кылып, суу кампанын тегеректерин толтуруп, ташты төгүп, проект боюнча жолду салып кое берем. Только нар жакта багы жашылча чөп эге турган жерлери бар. Бир 2 квадраттан 4 жерде. Ошолор калат, себеби дегенде аларды жазда чөбүн эгип беребиз, азыр эми болбойт да билесиз. Дарактарын кошуп, благоустройствосын. Аны түшүндүм. Мынау столба келиптир. Бирок мынау котельниңиздерге, же бул көмүр мененби? Буга сизге зымы жок экен да. Ошолор сизге тиешеси жокпу? Мага тиешеси бар, мен подключение кылып полный иштетип берем да. Ал жерге столба келген. Ооба. Трансформаторду ушу жуманын аягына заказ кылганмын, келе атат. Жаңы трансформатор. Себеби дегенде бизде трансформаторлор жок болуп атат да. Түшүндүм. Ошого байланыштуу заказ берген, бизге акчалар келе берет. Ошондо акчанын берилишин көзөмөлдөй турган орган кайсыл? УКСпу же эмеби? Наркы казначейство бербей аттуу. Кимден кармалды? Задержка кайерден болду? Бул бюджет, республиканский бюджеттен каржыланган объекттер булар. Камча Кыдыршаевичтин 14 объектisi бар, ошонун ичинде бул дагы. Бул Кыдыршаевичтин дагы көзөмөлүндө. И каржылаган аймак республиканский бюджеттен. Ошонун себебинен бул акчалар бөлүнбөй, квартал кылып бөлөбүз деп туруп калды. Бул дагы акча келбей калат болчу. Түшүндүм. Бул чуркап жүрүп, жазып жүрүп, акыры жетчү жерине жеткирип, быйылкыга бизге 5 миллион каралган экен, 15 миллион. Андан башка акчаны 25-жылга караган экен. Андан эмне үчүн анда элге үмүт берип, мына быйыл октябрда окуу башталат деп ушинтип коюшкан? Эми билесиз да, ал жөнүндө мен эч нерсе деп айта албайм. Өзү декабрга бүтүрөсүңөр деген, азыр декабрга мен бүтүрөм, каникулга балдар январда каникулга чыгып келгенге Кудай буйруса мен ишин бүтүрүп, балдар келип окуганга условия кылабыз. Болду, түшүндүм, макул. Рахмат. Ооба. Ийгилик. Макул. Ошол маселе акчада дейт. Акчаны азыр бөлдүрдүк дейт. Январда балдарды окутуп, январдан ошо каникулдан чыгып келгенден кийин жаңы мектепке киргизип окутканга даярдап коебуз дейт. Бирок мынау асфальтты, эшигин алдындагы баягы жашылдандыруу иштерин, благоустройствосын, аларды ошого окшогон иштерди жазга калтырабыз дейт. Болду, ошол. Эми бул жерде эме маани бере турган нерсе, жана Камчыбек Ташиев өзү көзөмөлдөгөн жер ушундай болуп атыптыр. Мындай болбош керек эле. Ошол, жакшы калыңыздар.